Алатоо 24 эфирин кеч эмес программасы улантат. Аны мен Бурулайып Сурманкулов алып барам. Саламатсыздарбы? Эсиңиздерге сала кетейин, биздин көрсөтүүнү Алатоо 24 эфиринен сырткары Facebook, Instagram, YouTube'дагы баракчаларыбыздан да түз көрүп, комментарий калтырсаңыздар болот. Кийинки көрсөтүүлөрдө биз сөзсүз түрдө сиздердин сунуш пикирлерди эске алууга аракет кылабыз. Жергиликтүү турак жай программасы ишке ашырылып баштаган соңку 5 жылда 5 миллиард 300 миллион сомго 4500дөн ашык үй бүлөгө ипотекалык насыя берилди. Мамлекеттик ипотека 2016 жылы 14% менен берилип баштаган. Кийинчерээк пайыздык чен 18%га түшсө, былтыр 6%га чейин төмөндөдү. Программага өзгөртүү кирип, бюджет тармагында иштеген жарандар гана эмес, ким турак жайга муктаж болсо, мамлекеттик ипотека алууга кайрыла ала турган болду. Мамлекеттик ипотека компаниясы азыр бул багытта Керемет банкы менен иш алып барууда. Кесиптешим Жылдыз Ибраева шаар тургундарына мамлекеттик ипотека тууралуу суроо узаткан эле, алгач аны көрүп алсак. Ипотека мындай эл үчүн берилүүчү бир жагдай, каражат, ошол жагында жардам берүү ипотеканын маңызы ушул да. А мен эсиме алып көргөн жокмун. Алып атышат ипотеканы. Эми канча пайызы канча? Кетип ошондо болуп атпайбы? 6% болсо, ал нормалдуу көрүнүш болуш керек. 9%, 12%, 20%тан берип атпайбы? Ипотека алып элекмин. Ипотека эмне экенин да билбейм. Ооба. Турак жай берилет го? Биз эми Кудайга шүгүр жакшы элебиз. Ипотека кредит алмай жок. Албаганмын. Түшүнүгүм жок. Карапайым элге жардам бериш керек ошентип. Ата азыр 15-20га жакын төлөп атышпайбы? Бул өтө эле көп. Аябай эле көп. 6% жеңилдетилген, мындан да ылдыраак кылып койсо жакшы болот эле да. 5-4 кылып койсо аябай жакшы болбойт беле. Чынында. Аны айылдыктарга кандай кылып берет ипотеканы? Мисалы үчүн бизде айылдыктарда эч кандай иш жок да. Баарыбыз дыйканчылык менен жүрөбүз. Ошолорго жардам болобу ошо ипотекадан? 3 жыл алгам. Кандай шарт менен канча жылга? 5 жылга алгам. Бирок төлөш кыйын да. Пайыз көп, өтө эле көп. Эми ал кезде канча алдым? 32% менен алгам мен. Бизге караганда Россияда дешевле. 15-20 жылга берет. Иштеген айлыгына жакшы, что элдер төлөй турганда, бизде андай шарт жок. 6% менен берилсе, конечно, аябай эле оңой эле болмок. Ошо ипотека берилсе, көбүнө эле. Даже учителям, медикам, всем бардыгына эле жакшы болмок. Мындай өзү жекече ишкерлерге деле жакшы болмок, 6% менен берсе. Жекече ишкерлерге деле асмандан жаабайт да акча. Мамлекеттик ипотекалык компания быйыл калкты арзан турак жай менен камсыз кылууга багытталган экинчи программаны ишке киргизгени турат. Ак Конуш 2020-2025 деп аталган долбоордун алкагында дагы 7,5 миңден ашык жаран жеңилдетилген ипотекалык насыя алууга мүмкүнчүлүк алат. Жаңы программанын жол жобосу жана компаниянын буга чейинки жетишкендиктери тууралуу кабарчыбыз Самат Асиповдун репортажын көрсөк. Мамлекеттик ипотекалык компания өлкөдө калкты арзан турак жай менен камсыз кылуу багытында иш алып барган жалгыз мекеме. Акыркы 5 жыл ичинде жеткиликтүү турак жай программасы ишке ашырылып, анын негизинде 5 миллиард 300 миллион сомго 4500дөн ашык үй бүлөгө ипотекалык насыя берилген. Если брать основные достижения госипотечной компании. Акыркы 2 жылда биз ипотекалык насыянын үстөк пайызын төмөндөттүк. Азыркы күндө мамлекеттик кызматкерлер 6-7% менен алып жатышат. 4,5 миң үй бүлө бул 16 миң жаран үйлүү болду дегенди билдирет. Ипотека бардык аймактарга жеткиликтүү болду, бирок эң көбү Бишкек жана Ош шаарларынан алышкан. Компания арзан турак жай менен камсыз кылуу багытын мындан ары да өнүктүрөт. Ак Конуш 2020-2025 программасы ипотекалык каржылоонун жаңы ыкмалары аркылуу жүргүзүлмөкчү. Каржылоонун жалпы көлөмү 12,5 миллиард сом деп эсептелүүдө. Анын 40% республикалык бюджеттен, 50% эл аралык өнөктөштөрдөн грант жана насыя, дагы 10% ипотекалык баалуу кагаздарды чыгаруунун эсебинен болот. Программа аркылуу 7,5 миң үй бүлөнү арзан турак жай менен камсыз кылуу пландалууда. Албетте бул жерде негизги маселе ошо каржылоо маселеси. Бирок биз каржылоо маселесинде да айтып атабыз. Каржылоону биз ошо жылдан жыл сайын ошо бюджеттик көз карандуулуктан кетебиз деп. Бирок бул бир маселе. Андан сыртка дагы турак жай менен камсыздоону бир гана ГИКке эмес, ошо бардык органдарга, мамлекеттик органдарга, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга берсек деген биринчи талап коюп атабыз. Ак Конуш программасы мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишмердигинин бир гана багыты. Мекеме алдыда пайыздык үстөктөрдү төмөндөтүү,
алгачкы төлөмдү же пайыздык үстөктүн бир бөлүгүн субсидиялап берүү. Мындан сырткары ипотекалык насыянын мөөнөтүн узартып, алгачкы төлөмгө кепилдик берүү ыкмаларын киргизүү ниетинде. Жеткиликтүү турак жай программасына калктын баардык катмарын камтуу максатында адистердин да бир катар сунуштары бар. Наш налоговый кодекс предусматривает... Бул жерде негизги маселе турак жайдын баасын арзандатуу деп ойлойм. Аны төмөндөтүүнүн жолдору көп. Биздин салык кодексте мүлк эсебинен чегерүү деген норма бар. Эгер сиз ипотекалык насыя төлөп жатсаңыз, аны ушул нормага киргизип, төлөп жаткан салыгыңыздын суммасын азайтсаңыз болот. Мамлекеттик ипотекалык компания социалдык багыттагы мекеме. Андыктан сиз бир гана үстөк пайызды эмес, насыянын өзүн да мүлк эсебинен чегерүү нормасына киргизип, салык жактан жеңилдик алсаңыз болот. Мамлекеттик ипотекалык компания эл аралык донорлор менен кызматташып, арзан турак жай багытына каражат тартуу ишмердигинин негизги багыттарынын бири болуп саналат. Буга чейин Германиянын KfW программасы аркылуу 10 миллион евро тартылып, азыркы учурда ипотекалык каржылоо аймактарда жүргүзүлүүдө. Компания ипотекалык каржылоо тутуму өнүккөн бир катар өлкөлөрдүн тажрыйбасын да колдонуп, арзан жана жеткиликтүү турак жай программасын жакшыртууну көздөп жатат. Самат Асипов, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына ушул калкты арзан турак жай менен камсыз кылуу маселесин кечеместе талкуулайбыз. Студиянын коноктору мамлекеттик ипотекалык компаниянын баш кадиси Амантур Оморов, салык кызматынын ага инспектору Токтобек Батыржанов жана социалдык фонддун маалымат кызматынын жетекчиси Жеңишбек Мукамбетов. Саламатсыздарбы? Студиябызга куш келипсиздер. Алгачкы суроону Амантур мырза сизге узатсам, азыр эле ушул видео материалда айтылып кетти. Ак конуш 2020-25 программасы башталат быйыл деп. Бул программа ушул жеткиликтүү элди турак жай менен камсыз кылуудагы экинчи программа болуп атат да. Бунун өзгөчөлүгү эмнеде болот? Бул жаңы программа болсо биз экономика министрлиги менен чогуу иштелип чыкканбыз. Болсо азыркы программаны арзан турак жай 2015-2020 улантат. Болсо ошо биз анализдеп, ошо негизги көйгөйлөрдү, азыркы программанын көйгөйлөрүн ошо жакшыртуу маселесине ушул жаңы программага ак коңуш 2020-2025 кошконбуз. Бул болсо биринчиден болсо бир жылдык жарандар бир жылдык тизмеге бир жыл мөөнөткө эле кирет. Бул мөөнөттү алып салайын деп атабыз ошол долбоордо. Андан сырткары ошо каржылоо маселесин боюнча ошо жаңы инструменттерди киргизейин деп атабыз. Болсо эл аралык донорлордун каражаттарын активдүү тартуу боюнча жана финансылык инструмент бул ипотекалык баалуу кагаздарды өнүктүрүү жана ошо биздин финансылык рынокко жаңы механизм, жаңы инструмент финансылык болсо ислам принциптери менен бекитилген болсо сукук деген ипотекалык баалуу кагаз. Ошону киргизейин деп атабыз. Абдан жакшы. Буга чейин негизи сиздер баалуу кагаздарды чыгарып баштагансыздар да, жана сатыкка чыгардыңыздар эле да. Жарандар ошону алып атабы, пайдаланып башташтыбы? Бул болсо мындай да, 2018-жылы июль айында биз биринчи эмиссияны чыгарганбыз. Болсо 200 миллион сомго чейин 2 жыл мөөнөтү менен пайызы 8,3% менен. Бул болсо баалуу кагаздарды жарандар албайт. Бул институциалдык инвесторлорго ушул баалуу кагаздар бул механизм каражатты тартуу, анан ошол каражаттарды кийин ошо ипотекалык кредиттөөнү каржылоо. Сөзүбүздүн башында айтып кеттик да, 5 жылда 4500дөн ашык үй бүлө ипотекалык насыя берилди деп. Анан сиздердин алдыга койгон 5 жылдык быйыл баштала турган программада 7000ден ашык үй бүлөнү ипотекалык
насыя менен камсыз кылабыз деп атасыздар да. Булар буга чейинки мисалы 4500 үй бүлө кайсы көбүнчөсү багыттагылар башында бюджеттик мекемелерде иштегендерге гана берилчү да, анан кийин каалаган жарандардын баарына берилип баштады. Эң биринчиден бул ошо программа боюнча ошо ведомство аралык комиссия түзүлгөн, ошо программаны координациялоо боюнча. Биринчиден ошо артыкчылыкты мугалимдерге жана ошо медиктерге каралган. Андан кийин болсо бүт бюджеттик тармакта иштеген жарандарга кеңейтилген, кеңейтүү болгон. Ошо азыркы учурда көбүнчөсү болсо ошо билим берүү сферасында 30% болуп атат. Саламаттык сактоо пайызында 15% болуп атат. Ипотекалык кредиттер берилген. Андан сырткары ошо бюджеттик мекемеде жарандар иштеген чөлөсүндө 43% болуп атат да.